Башка дарактарда түз кылып тигересиздер. Ошол 30 сантиметр. Неге 30 сантиметр деп айтсам, мына ошол лопатканын размери эле. Анткени жердеги эң күчтүү огуттар, ошол бир пайдасы турган элементтер мына ошол 30 сантиметрде болот. Жалал Абад шаарынын тургуну Абдукадыр Абдушукуров жаштайынан багбанчылык менен алек. Ал өз короосунда жүзүмдүн 10дон ашык түрүн, анар жана инжирди өстүрөт. Багбан айткандай, жерди жакшылап даярдоо керек. Ал эми көчөттү сатып алаарда анын түрүн, сортун билип алган оң. Каарманыбыз өз мисалы менен жүзүмдүн көчөтүн кантип туура отургузса болоорун көрсөтүп берди. Тамыры көрдүңүз, ал ылдый жагында чыгып турат. Эми биз буну дагы ушунча жерге чейин көмө беребиз. Бул жактан дагы тамырлар чыгат да, жүзүмдү дагы мындай күчтүүрөөк кылып берет бизге. Бул жакта бизде мына 7-8 мындай бүчүрлөр деп коебуз, ушулар калат. Булардан биз экөөсүн эле калтырыш керек. Бул тура берет, өсүп аткандан кийин калгандарын сындырып туруп, бир экөөнү калтырабыз. Ошондо бул тезирээк бизге жетиштирип берет. Ошол тереңдиги бир 30 сантиметр болсо жетиштүү өзү. Түз кылсак, жаткырганда сынып калат. Ошон үчүн биз мына жаткырабыз бир аз. Мындан туруп, бисмилла деп туруп, мына көбүрөөк киргиздикпи. Эгер биогумус болсо, жумшагыраак ушундай чырган салсаңыз болот. Эгер жок болсо, бул чоң көйгөй эмес. Бисмилла деп туруп, суу куясыз, бир жарым челек куйсаңыз жетет, бир 4 литр дейли. Анан кийин үстүнө жаап коебуз. Үстүнө куйгандын эмне кереги жок, анткени үстүнө куйгондо суу улай болуп туруп, анан жарылып туруп, ошол жерден шамал кирип, тамырын кургатып коюш мүмкүн. Ошон үчүн астына куюп туруп, мына үстүн түз кылып жаап коебуз дагы. Анан суу куюп атканда уже кийинчерээк бир аз мынарагынан куя беребиз. Именно астына эмес, бул жактан өзү тартып иши боло берет. Жаз келип жерге тап кирери менен Жалал Абаддагы көчөт базарда соода жанданат. Ушул тапта декоративдүү бактардан тарта мөмө жемиштин бардык түрү жана сорттору бар. Базарда мөмө дарактарына кызыккан алармандар көп. Эл бардыгын алып атат. Көпүрөөк мына кокон гиласты алат, өрүктөн, алмадан бардыгы түрдөн алат да. Айтылыш бак 150ден 250 болуп атат. Ар түрдүү экен да? Ар түрдүү, сортуна карап. Бул азыр көчөттөр Өзбекстандан дагы келип атат, Кадамжайдан дагы келип атат. Эки жерден келет да, башка жерден келбейт. Көчөттөр жакшы экен, баардык көчөттөр бар экен, жакшы, Кудайга шүкүр. Мен издеген көчөттөн бар экен. Азыр мана хурма алдым, бадам алдым. Эми атүргүл алайын деп турам. Аввалы өзүмүз эшке насипсин аввалы. Аялымман, бала чакамман, кегин небере чебелерге насипсин. Көчөт базар апрель айынын ортолоруна чейин созулат. Сатуучулар көчөттү отургузуу, өстүрүү боюнча кеңешин берип турушат. Аларман келгенде көчөттүн ашыкча бутактарын кыркып, эгүүгө даярдап жиберишет. Көчөт эккенден кийин биздерден кыркыш керек. Кырпаса усул жетисе болот да, кургап калышы мүмкүн да. Ошон үчүн кыркабыз. Анан фигура кылыш керек да, муну основной. Бул иш кескенде иши бар да, мындачы. Билген адам кесиш керек. Дегени менен жергиликтүү багбандар суроо талапка жараша көп өлчөмдө көчөт өстүрө алышпайт. Анткени бул тармакта багбандар аз болгондуктан керектөө толук жабылбай келет. Мындан улам чет өлкөдөн ташууга аргасыз болушат. Биздин базарда көчөттөрдүн 95% деп айтсак деле болот, же 90% бул сырт жактан кирген, Өзбекстандан кирген болушу мүмкүн. Спрос көп, бизде ушул жетиштирген адамдар азыраак болуп атат. Мен өзүмдөн келип чыгып, болушунча дагы көбүрөөк жерлерди жетиштирген аракет кылабыз. Бирок бул бир базарды 100дөн 1 деп койсок болот, Жалал Абадтыкын. Аны көбөйтүш керек. Иш бар, кылса болот, мүмкүнчүлүктөр толтура. Эң кызыгы бизде азыр мындай нерсе да күчөйүп атат да. Ата мекендик өндүрүштү колдоо. Ар жактан деле. Мисалы, биз деле өзүбүз бир жактан алсак ушуну колдойбуз. Министрликтин маалыматына караганда Кыргызстанда 2023-жылы чет өлкөлөрдөн 15 миллиондон ашык көчөт ташылып келди. Анын 6 миллиондон ашыгы мөмө жемиштер, 5 миллиондон ашыгы гүлдөр жана 3 миллионго жакыны декоративдүү өсүмдүктөр. Ал эми кыргызстандык багбандар былтыр 3 миллион 600 миңден ашык көчөттү чет өлкөгө сатышкан. Акылай Карабаева, Кундуз Кенжебаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.